Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин төрагалары. Мына биз сиздердин алдыңыздарга Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо тууралуу маалыматты алып келдик. Себеби дегенде, ушуга чейин биз ушул маселелердин бардыгын ДСП кылып, секретарь кылып кармап келгенбиз. Себеби сүйлөшүүлөр маалында, жанагы макулдашуулар маалында ар түрдүү сөздөр болуп, оң, тетири пикирлер айтылып отуруп, ошо биздин сүйлөшүүлөрүбүзгө терс таасирин тийгизип калбасын деген гана максатта. Бүгүндөн баштап биз ушул ДСПны бардыгын снимать этебиз. Бүгүндөн баштап ачык айкын талкуулайбыз. Себеби биз макулдашууга жетиштик, колду койдук. Мына буюрса жакында сиздер менен сүйлөшкөндөн кийин, мына комитеттерден өткүзгөндөн кийин президенттерибиз кол койсо, андан кийин ратификацияга дагы келебиз. Ратификацияны өткүзсөк, андан кийин президенттерибиз уже акыркы окончательный варианттарына колду коюп, эки мамлекеттин ортосундагы договор түзүлөт. Ошондуктан бүгүн биз ачык жарыялап коеюн, мындан бияка ушул Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасы боюнча документтердин бардыгы ачык түрдө каралат. Коомдун бардыгына жарыяланат. Так, бардыгыңыздар өз пикириңиздерди ачык айтсаңыздар болот. Андан сырткары, урматтуу депутаттар, мен ушу башында бир-эки сөз менен айтып кетейин. Мына мен азыр сиздерге айткан маалда колдоруңарга ручканы алып, тетрадты алып, жакшынакай кылып жазып отуруңуздар. Анан кийин цифралар көп бул жерде. Бул жерде жанагы айтыла турган маселе көп. Ошолорду жазып алып туруп, кайсыл маселе болсо так сурооңорду берсеңер, мен так жооп берүүгө аракет кыламын ар бириңерге. Анан жанагы туура эмес угуп алып, анан туура эмес маселе же туура эмес болуп кетпесин деген максатта. Себеби чегара деген өтө баалуу, себеби бул маселени биз акыркы 4 жылдан бери өтө көп жолугушуулар өттү, өтө көп кыйынчылыктар болду, өтө көптөгөн сүйлөшүүлөр болду. Эми ошонун натыйжасында мына бүгүнкү келишимге даярдык келдик. Урматтуу депутаттар, урматтуу комитет төрагалары, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумуштары 2002 жылдын декабрь айында башталган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегациялары 45 протоколго, топографиялык жумушчу топтору 86 жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору 25 протоколго кол коюшкан. Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чегаранын жалпы узундугу 1006,84 километрди түзөт. Анын ичинен 519,9 километр чегара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар тарабынан бекитилген. Ал эми калган 486,194 километр тилкеси акыркы 3 жылдын ичинде такталды. Белгилеп кетсек, 2011 жылы бекитилген 519,9 километр чегара тилкеси боюнча Тажик тарап Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегараны арасы жөнүндө келишимге кол коюуну сунуштап, тиешелүү материалдарды даярдаган. Бирок Кыргыз тарап Кыргыз-Тажик чегарасы толугу менен такталып жазылганга чейин келишимге кол коюуга макул болгон эмес. Себеби аталган 519,9 километр чегара тилкеси жалаң тоолуу аймактарды камтып, эл жыш жайгашкан жана чыр-чатактар көп катталган аймактардын чегарасы толук такталган эмес эле. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр башталган мезгилден тартып эле Тажик тарап чегараны тактоодо 1924-1927 жылкы материалдар менен иштөөнү карманып келген. Ал эми Кыргыз тарап 1991 жылдын 8 декабрындагы көз карандысыз мамлекеттик сериктештигинин түзүү жөнүндөгү келишимди, 1991 жылдын 21 декабрындагы Алмата декларациясын жана КМШ мамлекеттеринин эгемендүүлүктү сактоо, аймактык бүтүндүк жана чегараларды кол тийбестиги тууралуу Москва декларациясына негиз кылып, Кыргыз-Тажик чегарасын жазууну сунуштаган. То есть эки мамлекет эки түрдүү документтер менен тактоону сунуштап келишкен. Мындан улам тараптар чегараны калган бөлүгүн тактоодо бирдиктүү чечимге келе албастан, сүйлөшүүлөрдүн кийинки 10 жыл аралыгында 2011-2021 жылга чейин
bir de metr çekara tilkesi takтай alışkan emес. 2021 tartıp, iki mamleketlik ökmöттük delegatsiялары чегараны тактоо иштерин жигердүү улантып, талаа изилдөө жана камералдык жумуштарды жүргүзүүнүн натыйжасында төмөнгөдөй жыйынтыкка жетиштик. То есть biz конце концов bir эмеге жыйынтыкка келдик, что biz жанагы 1924-27 жылкы карталар менен эмес, 1991 кабыл алынган азыркы биздин жашап турган чегараларыбыз боюнча тактоолорду баштадык. Ушуга экинчи тарап макул болду. Эми кабыл алынган чечимдердин бардыгын мен бир тараптуу деп айта албаймын. Себеби дегенде бир тараптуу мамлекеттик чегара эч качан чечилбейт. Эки тараптын тең кызыкчылыгын карадык. Бир тараптуу кызыкчылык менен чечилген чегара эч качан жакшылык алып келбейт. Себеби экинчи тарап да ыраазы болуш керек. Эки тарап тең бири-бирине ыраазы болгон күндө гана тынчтык орнойт, түбөлүк тынчтык келет деген ушундай принциптерди биз кармандык. Ошондуктан тажик тарап менен дагы биз өтө тыгыз байланышып иштеп, алар бизге кайсыл керектүү жерлеринде бизге мындай уступка кылып берип атышты. Биз аларга керектүү жерлеринде аларга ыңгайлуу болгон нерселерди биз аларга уступка кылып берип аттык. Ошентип отуруп акыры келишим түзүлдү. Ошондуктан мына негизги маселелерди мен айтып өтөйүн, ушуларды карап коюңуздар. Биринчи, Leylek rayonu boyunca mamlekеттик чегара сызыгынын өтүүсүн жөнгө салууда Тажик Республикасынын Кайрагач участогунан Кыргыз Республикасына пайдасына 155 га жерлер жана 35 га Кайрагач анклавынын жерлери алынды. Жалпы аянты 190 га. Муну Leylектиктер, Баткендиктер жакшы түшүнүшөт. Ордуна Кыргыз Республикасынын Саада 21 гектар, Разака участогы 23,5 гектар, Селкан 4 гектар, Майты 7 гектар, Пролетарск 12,5 гектар, Улакжай 15 гектар, Акарык 7 гектар участоктарынан жалпы 90 га, жана Баткен районунун Карабак участогунан 65 гектар берилди. Бардыгы 155 гектар берилди. То есть, ошондой эле Тажик Республикасынын Кайрагач анклавынын ордуна Майты участогунан 35 га жер берилди. Жалпы берилген аянт 190 га. Биз алардан 190 алдык, 190 бердик. Баягы аралашып кеткен жерлер. Мына Leylектиктер билет, Бактияр Калпаев олтурат. Бул жерде жанагы эже бар эле, мына Камила Абдрахманова отурат, дагы бул жерде Нургүл бар эле. Ушуларды жакшы билесиңер. Баягы Селкананы, Кулундун ылдыйын Селканан. Ошо Селкананын каналынын ылдыйындагы биздин турган жерлердин баарын бердик. Майда чүйдө 2 гектар, 3 гектар, 5 гектар, 9 гектар деген жерлердин баарын бердик дагы. Биздин жерибизде турган булардын чоң жерлерин биз алдык. Так, то есть алмашып алдык. Бирок бул жерде айта кетиш керек, Пролетарск 12,5 гектар дегенде кайсыл жер деп айтып жүрбөңүздөр. Бул баягы Худжен Пролетарск шаары беле? Пролетарск шаарынын ортосунда мурда ошол Союз маалында бизде баягы сельхозхимия деген бир сельхозтехника деген бир организация болгон. Ошонун 12,5 гектар жери болгон. Бирок биз ошол эле маалда Раматылык Баяман Эркинбаев алып аны бирөөгө сатып жиберген экен ошол эле маалдачы. Бирок биз ошону кайра добиваться этип, талашып жүрүп, жок, бул сатып жиберген күндө дагы биздин жерибиз. Алардын Пролетарск шаарынын ортосунда болсо дагы 12,5 гектар жер биздики деп отуруп, кайра өзүбүзгө алып, зачетка алдык өзүбүзгө. Так, аны унчукпай койсоң деле эч кимди эле көрмөк эмес, эч кимди эле билмек эмес, бирок биз аны алдык кайрадан. Муну дагы көптөгөн айлар талашып олтуруп. Андан кийин мына бул Акарыктын ылдыйында, Агарыкты билесиз, Камил Абдрахман жакшы билет. Агарыктын ылдыйында 7 гектар жерибиз бар эле. Ал жерге биз эч качан барчу эмеспиз, аны дагы ушу тажиктер ар дайым колдонуп келген. Ал жака биздикилер колдонгон эмеспиз, барган да эмеспиз. Бирок ошону дагы биздин жерибиз бул жерде кайрадан алып, өзүбүзгө зачет кылдык. Так. Ошентип 190 гектар жерди биз аларга бердик, 190 гектар жерди алдык. Так. Бул Leylek районунан 1991 жылдагы чегара сызыгы Худжант Арка Канибадам автожолунун тең ортосунан өткөндүгүнө байланыштуу Тажик тараптын сунушу менен бул автожол толугу менен
жана Достук жайма базары 3 гектар жер кошуна тарапка калтырылып жазылды. Бул калтырылып жазылган жерлердин аянты 12 гектарды түздү. То есть жолдун ортосу биздин чек ара тараптан жана баягы базар. Ар дайым баягы жаңжал болгондо күйүп кете турган, алар тарапта жолдун аркы бетине турган 3 гектар Достук базары бар эле. Билесиз, Камил эже? Ошол базар. Ошолор бардык 12 гектар экен. Анын ордуна, ошол 12 гектардын ордуна тажик тараптан 2 эсе көп жер аянтын алдык. Башкача айтканда, Лаккон участогунан 25 га сугат жер кыргыз тараптын пайдасына алынды. Эмне үчүн? Себеби биз аларга ушундай талапты койдук. Бул деген базар, коммерциялык жер, ал жерде адамдардын магазиндери болгон, жана башкалары болгон, элдер акча таап турган. Бул бир. Экинчиден, жол деген бул өзөк. Жол негизги мындай бир чоң нерсе, бул жөн эле аянт эмес деп ушундай убедить этип отуруп, алардан 2 эсе көп жер аянтын алдык, 25 гектарды. Мындан сырткары, ошол эле Карабак, Лаккон участогунан кыргыз тарап пайдаланып келген 200 га жер аянтын тажик тарапка калтырылып, ордуна тажик тараптан 200 га, анын ичинен 130 га Карабак, Лаккон участогунан жана 70 га Куруксай участогунан сугат жерлер кыргыз тарапка калтырылып жазылды. Белгилеп кетсек, мамлекеттик чек ара сызыгынын жеринен өтүүсүн жер пайдаланууну ыңгайлаштыруу максатында жогоруда аталган алмашуулар жүргүзүлдү. Тактап айтканда, Кайрагач участогунда чек ара сызыгы Селкан каналы менен белгиленди. Селкан менен белгиленди толук бойдон. Кайрагач анклавы жоюлду. Карабак, Лаккон участогунда автожол тажик тарапка калтырылып жазылды. Булар тажиктер, ошол тажик тарап Карабакта бизде айланып өтө турган жолу бар эле. Мен муну түшүндүрүп коеюн, түшүнбөгөндөргө. Эмне үчүн 200'ды алып 200'ды бердиңер дегенде. Анан булар бизден суранды. Биз ушуну айланып өтүп атабыз. Бизге ушул жерге шарт түзүп бергиле, түз өткөнгө деп суранганын биз кабыл алдык дагы. Аларга 200 гектар ошол жерден шарт түзүп бердик. Бирок ошол эле жерден, суулуу жерден кайрадан 200 гектарды алдык биз. То есть ошентип тажиктерге биз ыңгайлуу шарт түзүп бердик. Экинчи, то есть ушул эмелердин алмашуулардын негизинде эмне болду? Эми алмаштык эмне болду дегенде жыйынтыгын айтыш керек да. Алмашуулардын негизинде баягы биз Селкан деген чоң канал бар. Кулундун ылдый жагында. Ошо каналдын наркы бетинде жайгашкан майда чүйдө участоктордун бардыгын берип, алардан участокторду алып, Селкан каналы менен границаны түзө турган болдук. Түп-түз граница түзүлдү. Мурдагыдай баягыдай буйтап 2 гектар бияка кирип кетип, кайра 3 гектар бияка чыгып кетип, кайра 7 гектар бияка түшүп кеткен чек ара эмес, түп-түз канал менен чек ара түзүлдү. Мына ушул биздин алмашууларыбыздын негизинде. Экинчи, Головной боюнча. Головной деген суу бөлүштүрүүчү курулмасынын ак суу биз тараптан айтылат, Исвара алар тараптан айтылат. Курулмасынын ак суу Исвара дарыясынын нугунда жайгашкан плотинасынын 3 суу дарбазасынын затвору тең жарымынан, башкача айтканда, дарыянын нугу менен мамлекеттик чек ара сызыгын өтүүсү белгиленгендигине байланыштуу кыргыз тараптын пайдасына төмөнкү участоктор жазылды. Урматтуу депутаттар, Головной боюнча мен сиздерге дагы жакшыраак түшүндүрүп кетейин. Себеби дегенде, Головнойдо билесиздер, 89-жылкы кыргыз тажик тарап менен сүйлөшкөндө эле Головнойду ортосунан бөлүп өтөбүз деп сүйлөшүшкөн. Бирок биз ал нерсени биз эме кылган жокпуз, караган жокпуз, аны биз, как говорится, признавать эткен жокпуз. Эми ак суу суусу башынан баштап ортосунан бөлүнүп келатат. Бөлүнүп келатып эле биздин Головнойго келгенде бөлүнбөй калып атат да. Алар айтат ортосунан бөлөбүз деп атат, биз айтып атабыз, жок бөлбөйсүңөр деп атабыз. Ошентип талашып, биз почти бир 2 жылдай талашып жүрдүк окшойт ушуну. Так, талашып жүрүп, акыры эгерде бөлө турган болсок, анда бизге компенсация бересиңер деп туруп, ошол жерде 1,5 люк. Баары бир деле ошол жер регулировка болуп атат. Биздин мамлекеттер арасындагы суу чарба органдарынын өздөрүнүн келишимдери бар. Ал жерде канча проценттен бөлүш керек суунун. То есть ошол келишимдердин негизинде жүргүзүлөт. Анан ошону жанагы 3 люкту 1,5 люктон кылып бөлдүк, 1,5 люк бизде калды, 1,5 люкту биз тигилерге бердик, жанагы тажик тарапка бердик. Ошонун эсебинен 1,5 люк, эми бир 3 метр жер болсо керек ал жерчи. 3 метр, 4 метрге жетпеген жер болсо керек. Ошонун негизинен биз кайсы жерлерде
ынандырып алдык. Бул Унжу булак участогунан 500 гектар жерди алдык, Чоңалай районунан. Өтө мындай конфликттин жери болчу ал жер. Кароолдун участогунан 100 гектар жерди алдык. Бул жанагы Сүлүктүү шаарына кире бериш жердеги, билесиңер, Сүлүктүү шаарына кире бериш жердеги жолдун үстүнө чейин болчу тажиктердин чек арасы. Жолдун үстүнө монти бизди карап турат эле Сүлүктүү шаарынчы. Ошону 100 гектарга чейин ичине киргиздик. Ошол жерди алдык. Биз эң негизги трассанын боюнан жылдырдык. Анан Каттатуз участогунан 150 гектар жерди алдык. Каттатуз участогун билесиздер, ошентип 750 гектар жер алынды. Каттатуз участогу то тажиктерде, то бизде ызычуу болуп жүргөнбүз. Бирок биз документтердин баарын текшерип чыгып карасак, Каттатуз участогу бизге бөлүнгөн эмес экен. Ошондой болгондо да Каттатузду биз тең ортосунан 300 бөлүп алганбыз. 300 аларга бердик, 300 биз алдык. Так, себеби ал жерде баягы нефти качалкалар, жанагы не деп коет эле? Ошо нефти качат эткендерди. Скважиналар, нефти скважиналар болгон. Ошо скважиналардагы тең ортосунан бөлдүк. То есть канча нефти скважина болсо, жарымы аларга калды, жарымы бизге калды. То есть ушундай бир макулдашуу менен бөлдүк. Бирок ошого дагы дополнительный баягы 300 бердик эле, 300дөн дагы 150-ин кайра алып алдык, себеби мына бул жердин ордуна деп туруп. То есть Каттатуз участогу өзү 600 гектар жер болсо, ошонун 450 гектары бизде калды. Ошентип, жанагы головной суу сактагычынын бөлүштүрүүчү курулмасынын 1,5 люктун ордуна биз 750 гектар жерди алдык. Үчүнчү, Баткен облусунун Баткен району жана Согди облусунун Исфара районунун ортосундагы туташ эмес Чересополосный жерлерди өз ара жөнгө салууга жетиштик. Натыйжада Баткен районунун Достук айылынын тургундарынын жер үлүштөрү менен 91 гектар жерди, Мазейиттин жерин 8,13 жерди, Көктерек айылын 17,5 гектар жерди, Таштумшук айылын 20,11 гектар жерди, жана Дача участогундагы 5 гектар жер үлүштөрүн жалпы аянты 141,19 га Тажик Республикасына калтырылып жазылды. То есть биз 142 гектар жерди тажиктерге бердик. Эми мунун ордуна эмнени алдык? Отуруңуздар. Анын ордуна Исфара районунун Саманион айылын алдык, 18,14 гектар, Дахма участогун алдык, 3,11 гектар, Хожайло айылынын bir бөлүгүн алдык, 21,5 гектар, Гавсувар участогун алдык, 2,17 гектар, Миңбулак участогун алдык, 42 гектар багы менен. Жана Лаккон участогунун bir бөлүгүн 55 гектарды алдык. Жалпысынан 142,17 жер Кыргыз Республикасынын калтырылып жазылды. То есть 142ге 143 алдык да, 1 гектар кошуп алыпбыз да. Андан сырткары Достук айылындагы жаңы салынган үйлөргө компенсация катарында 30 гектар суулуу жер Лаккон участогунан алынды. Урматтуу туугандар, муну мен түшүндүрүп айтып кетейин. Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби Достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай мындай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп айтсам болот. Мына мякко айткандачы, пайда жок. Ошондон Достук айылын бердик дагы, Достук айылынын ордуна баягы 91 гектардын ордуна 91 гектарды эле алдык, бирок биз шарт койдук. Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар. Ал жерде чек ара заставабыз бар. Кстати, биз булардын да чек ара заставасын алдык Кайрагачтагы. Чек ара заставабызды да кошуп берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун, үйлөрдү бузса, курса боло берет. Бирок жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагы Достук айылынын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз. Эми кийинкиси Ворух анклавында тажик тарап 1991 жылга карата 19.000 гектар жер пайдаланып,
жүрүшкөн. Так, көптөгөн катаал сүйлөшүүлөрдүн негизинде 14.500 гектар жерге чейин жер калтырдык аларга. То есть алар 19.000 гектар жерди пайдаланып жүрүштү эле, билесиздер, биздин тоолорго чыгып, баягы мурдагы Варуктун чек арасынан өтүшүп, баягы бүт ээлеп алышкан. Ал жака биздин адамдар бара алган эмес. Так. Ушуну сүйлөшүш үчүн, билбейм, муну сүйлөшүш үчүн эле бир канча өтө оор жолугушуулар болду. Өтө кыйынчылыктар болду. Бирок ошо 19 гектарды биз 14,5 миң гектарга чейин түшүрө алдык. Так. Андан сырткары Варух анклавынын айланасынан тажик тарапка 1000 гектар, тажик тараптын суранычы боюнча 1000 гектар жайыт жер берилди. Анын ордуна Чоң Алай районунун Караган Сай участогунан тажик тараптан 1000 гектар жер жайыт алынды. Билесиздер, ошол тажик тарап бизден суранып атат. Биздин Варухта адамдар көбөйүп кетти. Эми азыр граница аныкталгандан кийин биз дальше өтө албайбыз. Дальше мурдагыдай пайдалана албайбыз. Ошондуктан биз малыбызды бакканга ушул жерден бергиледе бир 5000 гектар жер сураган. Ачык айтып коеюн, 5000 гектар жер сураган. Биз аны 5000 гектар бере албайбыз Варухтун тегерегинен. Анда Варух өтө эле чоңоюп кетет деп туруп, 1000 гектар жер бердик. Жайыт жер бердик малдарын бакканга. Бирок ошо 1000 гектарды кайра биз мына Чоң Алайдын Караган Сай деген жайыты бар. Чоң Алайлыктар жакшы билет, ажеке отурат, жакшы билесиз. Ошол Сулайманов бар эле бул жерде, мына сиз дагы жакшы билесиз, Чоң Алайдансыз. Караган Сайдан 1000 гектар жерди кайрадан булардан жайыт кылып алдык. Ошондо бул 1000 гектар жер алдык. Анын баягы вагон койгон жерди билесиңер да. Былтыр мындан бери 2-3 жыл мурда вагон коюп, анан зычуу болуп, мен вертолет менен барып, 2 вертолет менен учуп кетип атып, бир вертолетубуз жанагы авария болуп, талкаланып. Анын ичинде мына Назирбек Нарматовичтер бар дагы, Кудай сактап түрүү калыптыр, мына жаныңарда отурат. Ошентип жүрүп барып ызычуу болгонбуз. Анан ошентип вагондорун алдырганбыз, билесиздерби? Ошол жердеги, ошо вагон турган жерди, 300 гектар жерди алдык кайрадан. Так, ошол жерди алдык. Баягы көпүрө бар эле, билесиңерби? Көпүрө бар. Ошол жерде баягы Караган Сайга өткөн көпүрө, жанагы эменин ылдыйындагы эле. Кайсыл жерде баягы чет булак беле жок. Унжу булактын ылдый жагында көпүрө бар эле. Ошо көпүрө булар тарапка өтүп кеткен болчу. Анан Чоң Алайлыктар бизге жаңы көпүрө салып бергиле деп, мен МЧС апарып, жаңы көпүрө салууга даярданып атканбыз. Эми ошо көпүрө биз тарапта калды. Жаңы көпүрө салыштын кереги жок. Ошол көпүрө менен эле ошо жайлоого бара беребиз. Жайлоолор биздики болду. Кудай буйрса ошол жерде Чоң Алай районунун жашоочуларына өтө жакшы шарт түзүлдү деп эсептеймин. Так, 4-үнчү, тараптардын макулдашуусу негизинде узундугу 3425 метрди, туурасы 40 метрди түзгөн Дача Капчыгай, Ходжалуу Ворух жана узундугу 3241 метрди, туурасы 40 метрди түзгөн Миңөрүк Самаркандек, Ариона Шүристон бейтарап нейтральный статустагы автожолдордун куруу жана пайдалануу. Ошондой эле Ош Раззаков жана Исфара Варух жолдорунун кесилишиндеги 4 көчө жолун узундугу 253,74 метр бейтарап статуска пайдалануу боюнча мамлекеттер аралык келишим түзүлүүдө. Көпүрө, билесиздер, ошол жерде көпүрө бар, баягы 275 деп аталып калып кетти да, эми азыр 253 чыкты алчы. Көпүрө биз тарапта калды. Ошо көпүрөнү эле макулдашуу үчүн, бир эле көпүрөнү макулдашуу үчүн биз 6 ай жүрдүк. Себеби алар көпүрөгө жерди алар бөлүп берген экен убагында. Көпүрөнү биз салган экенбиз. Ошо бир 20 метрдик көпүрөнү макулдаш үчүн 6 ай биздин сүйлөшүүлөрүбүз токтоп калды. Бирок ошондой болсо дагы акыры жүрүп ошо көпүрөнү өз тарапка алдык. Себеби ал көпүрө бизге стратегиялык жагынан өтө маанилүү. Биздин Лейлек районунун бардык район адамдар, Баткен район адамдар, ошол жерде эле Баткен район тегерегиндеги адамдардын бардыгы ошол көпүрө аркылуу өтөт. Ошондуктан биз ал көпүрөнү өзүбүз тарапка алып калдык. Эми бул жерде мен түшүндүрүү иретинде айтып өтөйүн.
төрт көчө баягы эле ызы чуу болгон төрт көчө. Ошол төрт көчө нейтралдык статуска ээ болду. Ортодогу полотно жолу 10 метр, эки жагынан 10 метрден 15 метрден, эки жагынан 15 метрден полоса безопасности кылып 40 метр жол нейтральный статус болду. То есть ал жер тажиктердики дагы эмес, кыргыздардыкы да эмес. Ал жерде биз эки тараптын өзү ушу эл аралык келишимдерде ошондой нейтралдык статус деген маселе бар экен, ошентип колдоно беребиз. Эми баягы менин жолум деп бирөө келип төрт көчөнүн ортосуна келип тосуп ала албайт. Төрт көчөгө чейин бардык коопсуздуктар каралды. Так, төрт көчө маселеси ушу менен чечилди, Кудай кааласа. Эми айтарга сөз көп, кийинчерээк айтам бул боюнчачы. Азыр айтып берсем да бир нерсе болуп жүрбөсүн. Төрт көчө боюнча айтарга сөз көп. Ушуга чейинки биздин чиновниктердин, биздин мамлекеттик чоң жетекчилердин жасап келген иштери чыккынчылык болгондугун мен дагы бир жолу айтып келейин. Төрт көчө боюнча. Мен муну кийин силерге жакшырап түшүндүрүп айтып беремин. Так, андан сырткары мында Дача Капчыгай автожолун тажик тарап куруп пайдаланат. Өздөрү куруп, өздөрү пайдаланат. Ал эми Миңөрүк Самаркандек автожолун кыргыз тарап куруп пайдаланат. Төрт көчө жолун тараптар биргеликте талаптарга ылайык, талаптарга ыңгайлаштырып, биргеликте пайдаланат. То есть биз Миңөрүк Самаркандек жолун өзүбүз куруп, өзүбүз пайдаланабыз. 3200-3300 метрди. 3400 метр Дача Капчыгайды тажик тарап өздөрү куруп, өздөрү пайдаланат. Жолдорду кандай куруу тартиптерин дагы, жолдор кандай тосмолор менен курулуш керек, эмне болуш керек, бардыгын биз мына Министерство транспорта, эки министерство макулдашып алдыңар. Туурабы? Кандай министерство туруңуз? Туурабы? Ошого турумуз. Так. Ушинтип жолдор маселесин биз тажик тарап менен тынчтык мамиледе эки тараптуу кылып чечтик. Эч кандай бир тараптуу бир жака ооп кеткен жолдор чечилген жок. Бул боюнча да айта турган сөздөр бар, кийинчерээк айтам дагы. Иш бүтө берсин. Аталган жолдорду куруу менен Лейлек районуна жана Сүлүктүү шаарына транспорттук каттамдарга шарттар жакшырып калды. Тактап айтканда, Миңөрүк Самаркандек автожолу ишке берилгенден кийин Баткен Разаков багыты 30 километрге жакын каттамдын узундугу кыскарат. Жарандарга эл аралык келишимдин негизин тоскоолдуксуз өтүп каттоого мүмкүнчүлүк жаралат. Ошол эле учурда бул багытта төрт көчө жолунда толук бойдон пайдалана беребиз. То есть биз баягы Миңөрүк Самаркандекте пайдаланып өтүп кетсек боло берет. Баягы тажиктердин жери менен 3200 метр жерди айланып барып туруп баягы төрт көчө менен өтүп кетсек да боло берет. То есть биз тараптан эки чоң шарт түзүлдү Лейлек районунун жашоочуларына, айрыкча Лейлек районунун жашоочуларына. Мурдагыдай коркунучтардын бардыгы алдым салынды. Мындан ары Кудай буйрса эч кандай коркунуч болбойт. Жанагы сыртта калып кетебиз, анклавда калып кетебиз, тияк бияк деген коркунучтар бар эле го, ошолордун бардыгы алынды. Эч кандай андай нерсе болбойт. Андан сырткары Лейлек районунун Кулунду айыл аймагынын Сай участогундагы Кулунду Максат авто жолун кыргыз тарап тоскоолдуксуз пайдаланууга макулдашылды. Бул деген баягы мындай ылдыйга түшүп туруп чыккан жол бар го, сиз жакшы билесизчи. Ошол жер Сай деген участок болчу. Тажик тарап менен ошол жерде талашып тытышып эле мына бүгүнкү күнгө чейин асфальт кыла албай атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде биздин элдерибиз талкаланган жолду эптеп каттап атат. Мына Максат жана башка айылдарга, жогору жакта жаңы жер айылдарына. Эми ошол жерде азыр макулдашылдык, толук бойдон пайдаланабыз, эч кандай тоскоолдук болбойт. Азыр өзүбүз асфальтты жасайбыз, жолдорду жасап, сонун кылып элдерге пайдаланууга беребиз. То есть тоже мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Бул дагы биздин келишимде, кстати, каралган. Бул жөн эле сөз менен эмес. Мунун бардыгы мына автожолдорду пайдалануу боюнча келишимде ошолор каралган. Ошолорго кол коюлат, эртең сиздерден ратификациядан өтөт ошол Кудай кааласа. 5. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоонун жыйынтыгы менен чек аранын сыртында экинчи тарапта жайгашып калган тараптардын суу чарба жана энергетика объектилерине болгон менчик укуктарына таануу жана мындай объектилерди эксплуатациялоо үчүн тараптардын адистеринин тоскоолдуксуз кирүүсүнө шарт түзүү маселелери өзүнчө өкмөттөр аралык келишим менен жөнгө салынат.
урматтуу депутаттар, Советтер Союзунун катарында биз жашап келгенбиз. Ошол коңшу тажик тарап менен биргеликте курулган, биргеликте же алар тараптан курулган, же биз тараптан курулган суу тосмолору бар, суу сактагычтары бар, жанагы насостор бар. Ошолордун бардыгына жанагы тоскоолдуксуз, шартсыз кирип чыгуу маселелерин дагы биз өзүнчө макулдашууга киргиздик. Өзүнчө өкмөттөр аралык макулдашууга киргиздик. То есть ал жерлердин территориясын аныктадык. Ошо территорияларга биз өзүбүз ошол территорияларды колдоно турган, анан ошол территорияларга өзүбүз баягы госакты бере турган кылып туруп чечтик. То есть мындан ары ошол жерлерге биз беспрепятственно кирип чыга беребиз. Алар дагы беспрепятственно тоскоолдуксуз кирип чыгып өздөрүнүн жумушун аткара берет. То есть кыргыз, тажик мамилелериндеги эң орчундуу болгон проблемалардын бардыгы бүгүнкү күндө чечилди. Дагы бир жолу айтайын. Ошол проблемалардын бардыгы эки тараптуу, эки өлкөнүн кызыкчылыгын тең карап туруп чечтик. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин төрагалары, ушул маселени бүгүн карап комитеттерден өткүзүп берсеңиздер, мен да кайталап калып атам, бирок айтып коеюн эми жыйынтыгында. Бүгүн өткүзүп берсеңиздер, биз анда урматтуу президенттерибизге ушул договорлорго жана өкмөттүн башчыларына ушул келишимдерге кол коюуга беребиз. Алар кол койгондон кийин кайрадан силерге алып келип дагы бир жолу ратификациядан өткүзүп кетебиз. То есть ушул эле маселени кайрадан ратификациядан өткүзөбүз жалпы жыйын менен. Анан договорго кол коюлат дагы, то есть ратификацияга кол коюлат дагы, мыйзам чегинде мыйзам иштей баштайт. Мына ушул. Ошондуктан эгерде суроолоруңуздар болсо, мен баардык суроого ачык, так жооп берүүгө даярмын. Себеби дегенде ушул маселени мен мына 4 жылдан бери өзүм аркылуу өткүздүм, ийне жибине чейин өтө жакшы түшүнүп калдым да, жакшы түшүнүп билемин ушуну. Рахмат баарыңызга.